Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlarım, ıyık hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözünde mintip gelgen. Kullu zunub yuakhirullahu ma şa'a minha ila yevmil kıyama illa uquqal valideyn. Fa innallaha yuacciluhu li sahibihi fil hayati qablal mamat. Bardık günölerden cazasın qalağanın Kuday Taala ahiretke qaltırat. Siz gıybat kılasız bu ahiretke anın künösün kalasa kaltırat cazasını. Uşak kılasız bu anın künösün sizge cazasını ahiretke kaltırat. Biröge jala javasız bu ahiretke kaltırat. Birok illa uquqal valideyn. Kuday Taala ata-enesin kapa kılgan, ata-enesin köngülün ortqan, ata-enesin kaygırtkan, ata-enesiga mümkünçülük bolup turup kızmat kılbagan, alardan razıçılığını tavalbagan adamның cazasını uşul dünyada ölüydün aslında berettik. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, mına uşul hadistin negizinde jaşoğuzda turmuşta bolğon bir okyanı sizler menen bölüşök eteyin. Bir ayalda, cesir ayalda bir gana uğlu bolğon eken. Janagı ayal özün cesir ayal, özünün balasını tarbiyalap, kiydirip, içirip, erjetet janagı bala. Erjetkenden keyin institut okuydu. Institut бүтүп kelip özü jaşagan elde premier ministrге чейин көтөрүлөt. Anan kündördün birinde toyu bolat. Toylogondan keyin bir kança möhnöt ötöt. Bir kança möhnöттөн keyin janagı tarbiyalap östürgen ayal apası jindi bolup kalat. Akılını jogotуп koyot. Күндө özünчө süйлөй beret, tam başka kırşaga çıkıp kete beret. Janagı ayal algan ayalı tajayt. Күндө balanın meysin jeyt. Ke apаңды al barıp turup kartayganların domuna үйүнө таштайлы. Karılardın үйүнө, karıyalardın үйүнө таштайлы деп күндүгө кулагын жей берет. Бирок бала айтат, болбойт, мен андай кыла албайм. Мен апакемди андай албап таштай албайм дейт. Күндө үйдө улуш талаш, жанагы апасы кайрайлы жанагы там башка чыгып кетет, тамга чыгып кетет. Кайрайлы түшөт, түн бир убак болгондо чыгып кете берет. Анан аял менен баланын ортосундагы улуш талаш өчө күчөп кетет. Акырында анан аял азгырып, аял балага мынтип айтат. Мына апакең там башка күндө чыгып кетип атат. Күндө кыршага чыгып кетип атат. Мына ошол жерге чыгып кеткен кезде түндө акырын артынан барып итерип ийсең, эч ким сени не кылбайт. Эч ким сенден ушундай шектенип калбайт. Эч ким сени күнөөлөбөйт дегенде айласыз эми уруш талаш болуп жатат. Айласыз бала ушул чечимге ыраазы болот. Ушул чечимге ыраазы болуп, жанагы апасы түндөрдүн биринде чыккан кезде артынан чыгып өзүнүн апасын түртүп ийет. Апасы жанагы тамдаштан түшүп кетип өлөт. Эртеси милиция келет, текшерет, изилдейт, бардыгын текшерет. Милиция кандай чечим чыгарат? Эч бир подозрение жок. Өзү түшүп кетти, жинди экен, болду. Сырткы көрүнүш менен ага чечим чыгарып коюп, бул киши аш берет. 3 ашны өткөрөт дейли, 40 ашны өткөрөт. Ошол кыскасы ошол добурда кандай марекелер боло турган болсо, бүт эрежеси менен бардыгын аткарат. Бул эмнени ойлободу, урматтуу агайлар? Эмнени ойлободу? Эсибизге алалы. Эмнени унутуп койду? Бул пенденин камерасын унутуп койду. Пендеде камерасы бар экендигин унутуп койду бул. Пенде текшерип, анығыны аныктай албайт, ачыгын чыгара албайт деп ойлоду. Бирок Кудай Тааланын камералары бар экендигини бул унутуп койду. Кудайдын камерасы турат. Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва ма ялфизу мин каулин илля ладайхи ракибун атид." Сен кандай сөз сүйлөбөгүн, сенин жаныңда периште даяр, сенин көзөмөлдөп турат дейт. Кирамал катибин, сенин ар бир амалыңды жазып турган кадыр барктуу периштелер бар дейт. Аллах Тааланын ушул камералары бар экендигин унутуп койду, урматтуу мусулман бир туугандарым. Унутуп коюп өзүнүн апасын түртүп ийди. Унутуп койду Аллах Таала. Эмнени унутуп койду? Аллах Тааланын башка аятын унутуп койду. Ал аят кандай аят? Ва ла тахсабанна Аллаха гафилан амма яфалу залимун. Залымдар Аллах Таала гафлетте, Аллах Таала деп билбейт деп ойлобосун. Аллах Таала бардыгын көрүп турат, билип тургандыгын унутуп койду жанагы бала. Өзүнүн апасын түртүп ийди жанагы жерден. Эми күндөрдөн күн өттү кыскасы. Күндөрдөн күн өтүп, белгилүү бир күн саат болгондо жанагы балага дагы жинди оору келип калды башына. Бала дагы жинди болду. Бала дагы жинди болуп, кайра эле тамга чыгып кетет, там башка чыгып кетет, там башка чыгып кете берет. Күндөрдүн биринде ошол апасы кулаган жерден жанагы бала кулап түшүп өлөт. Апасы кулап түшүп өлгөн жерден жыгылып түшүп, ошол жерге барып баласы дагы тайып түшүп өлөт. Урматтуу мусулман бир тууганым, жанагы пайгамбардын хадисинин мазмуну ушул.
Бул дүйнөдө эгерде апаңа кандай мамиле кылсаң, сага ошондой мамиле кылынмайынча бул дүйнөдөн көз жумбайсың. Андыктан апаларыбызды сыйлайлы, апаларыбызды урматтайлы, аталарыбызды сыйлайлы, урматтайлы, алардын кадыр баркына жетели, колубуздан келсе аларды тамак аш менен, кийим кече менен камсыз кылалы, алардын кадырына жетип бул дүйнөдө аларга кызмат кылып өтүп кетели. Эртең эмне үчүн? Эртең балдарыбыз бизге кызмат кылуу үчүн, эртең бизге башка жакындарыбыз бизге кызмат кылуу үчүн, Кудай Тааланын разыкчылыгына жетүү үчүн биз ушул иштерди кылышыбыз керек. Эгерде андай кылбай турган болсок, сөзсүз пайгамбар айткандай жазасын көрө турган күн келет. Жанагы айткан окуябыз бул жомок эмес, бул болгон окуя, урматтуу мусулман бир тууган. Ислам жомокту кабыл кылбайт. Ислам жомок менен бир адамды үгүттөөгө буйрубайт. Ислам акыйкатты айтууга буйрат. Чындыкты айтууга, айтып адамдарды үгүттөөгө буйрат. Мына ошондуктан башыбызга ошондой өлүм келип өкүнүп калуудан мурун ата энебизге кызмат кылып алалы.